саламат болот. Фатиха сүрөсү өлүмдөн башка бардык ооруга шифа. Фатиха жана Ихлас сүрөлөрүн окуган Курандын 1/3 бөлүгүн окуганчалык болот. Үйүнө киргенде Фатиха жана Ихлас сүрөлөрүн окуса, Алла Таала ал үйдүн кедейликти кетирет жана береке берет. Төшөгүнө киргенде укташтан алдын Фатиха жана Ихлас сүрөлөрүн окуган адам өлүмдөн тышкары бардык жамандыктардан аман болот. Фатиха сүрөсүн октоодон алдын окуган инсан өлүмдөн тышкары бардык жамандыктардан сакталат. Кыйынчылыкка учураганда 10 жолу окуу пайдалуу. Фатиха сүрөсүнүн Ияка настаин аятына чейин окуу. Бул дубаны оку. Аллахумма жа'ални бейни ва бейна хаджати кама жама'та бейна ва асмаика ва сифатика я зал жалали вал икрам. 3 жолу окуса, ниети амалга ашып, дубалары кабыл болот. Ар бир бар намаздан кийин 18 жолу, куптандан кийин 28 жолу окуган адаттанган инсандын рысасы көбөйөт. 2 рекеттүү намаздын ар бир рекетинде 7 жолу Фатиха жана 3 жолу Ихлас сүрөсүн окуган адам ниетине жетет. Жана Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуп, ар бир окуганда суф деп дем салган адам өлүмдөн башка бардык ооруга шифа болот. Каналы